30 жыл içinde Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн туруктуулугунун символу жана өлкөнүн көз карандыс экономикалык саясатынын негизги элементи болуп келди. 1993 жылдын 10 майы бул күн Кыргызстандын жаңы тарыхында өзгөчө орун алган. Дал ушул күнү улуттук валюта сом жүгүртүүгө чыгарылган. Бул окуя Кыргызстандын экономикалык эгемендигинин башаты. Советтик мезгилден кийинки өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан биринчилерден болуп улуттук валютаны кабыл алып жүгүртүүгө чыгарган. 1993 жылы алгачкы банкноттор 1 10 50 тыйын жана 1 5 20 сом үлгүсүндө чыгарылган. Алмашуу курсу катары 4 сом 1 акш долларына, 1 сом 200 орус рублине тең болгон. Сом постсоветтик аймакта рубльдан кийинки эле күчтүү валюта болуп эсептелет. Азыркы жүгүртүүдөгү акчалар жаандан кийин пайда болгон асан үстөндүн бардык түстөрүнө боелот. 30дан ашык коргоочу элементтери бар. Белгилей кетсек, бул жылдар аралыгында сом жергиликтүү эмес. Франция менен Мальтада басылып чыкса, металлдан жасалган тыйындар Казакстанда даярдалчу. Жакынкы келечекте кыргыз валютасын өзүбүздөн чыгарганга жетишүүнү камсыз кылаарыбызга толук ишендирип кете алабыз. Техникаларын сатып алдык. Биз бул ишти сөзсүз ишке ашырабыз. Бул өлкө башчы Садыр Жапаровдон мындан туура 3 жыл мурда, тагыраагы 2023 жылдын июнунда айткан сөзү. Анда Кыргызстандын өз валютасын өзү чыгара баштайт дегенине көпчүлүк ишенген эмес. Арадан 10-20 эмес 3 гана жыл өттү. Азыр Кыргызстан акча басып чыгаруу деңгээлине жетти. Бүгүн Кыргызстан үчүн тарыхый күн. Өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу улуттук валютабыз сомду өзүбүз басып чыгара баштадык. Буга чейин чет өлкөлөргө буйрутма берип, акча төлөп бастырып келген элек. Эми тескерисинче, башка мамлекеттердин акчаларын дагы буйрутма менен биз басып берүү деңгээлине чыктык. Акча чыгарууда талап кылынган шарттарды тастыктаган эл аралык тийиштүү сертификатыбыз да бар. Туура 33 жыл мурда Кыргызстан советтик мезгилден кийинки өлкөлөрдүн ичинен биринчилерден болуп улуттук валютасын кабыл алып тарых жаратса, эми улуттук валютасын өзү басып чыгарып таң калтырууда. Бул экономикалык биздин эгемендүүлүк. Мына биздин президент Садыр Нуркожоевич кыргыз мамлекетине мындайча айтканда мамлекеттик чарба түздү, гознак. Мына ошонун жаңы технология, жаңы дүйнөлүк деңгээлдеги техникасы кыргыздын сомун чыгара баштады, кыргыздын паспортун чыгара баштады. Кыргызстан өзү акча басып чыгара баштаганы жергиликтүү гана эмес, бир катар чет элдик медиа каражаттарында чагылдырылып. Threads, Reddit сымал соц платформаларда талкуунун чордонуна айланды. Мындай таң калууга да негиз бар. Дүйнөдө болжол менен 200 көз карандысыз мамлекет болсо, алардын ичинен 50гө чукул гана өз банкнотторун басып чыгарууга кудурети жетет. Акча басып аткан технология бар дегени бул бир эле акча басуу эмес, бул көптөгөн ушундай атайын документтерди жасоого мүмкүнчүлүк берип атат. Бул технологиялык, мындайча айтканда, прогресс деп айтсак болот. Улуттук валюта кылымдык тарыхы бар учкун басмаканасында басылууда. Аталган стратегиялык жай бир убакта каралбай, көңүл сыртында болуп келсе, акыркы 3-4 жылда мамлекет башчысынын атайын тапшырмасы менен толук модернизацияланды. Имараттары капиталдык оңдоодон өтүп, полиграфия тармагында эл аралык стандарттарга жооп берген өндүрүш түзүлүп, өндүрүштүн көлөмү кыйла жогорулады. Натыйжада кызматташуу географиясы кеңейди. Мисалы, былтыр учкун басмаканасы бир катар өлкөлөр менен келишим түзүп, анын негизинде 130 000 биометрикалык паспорт даярдап, ал ийгиликтүү жеткирилген. Учурда да эки тараптуу кызматташуулар уланууда жана расмий Бишкек бул багытта бардык кызматташууларга ачык. Мамлекеттердин аталышына айтпай эле коеюн, бүгүнкү күндө 2-3 заказдар бар, аткарып аткан жумуштар бар. Башка чет мамлекеттер Кыргызстанга келип, ушул учкундун базасын көрүп, паспорт чыгарып аткандарды, акциз чыгарып аткан оборудованияларды иштеп аткандарды көрүп, өздөрүнүн заказын берип кетип атышат бүгүнкү күндө. Жакында эле өлкөгө расмий сапар жасаган Того Республикасынын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсозимна Гнасингбе учкундун өндүрүштүк мүмкүнчүлүгүнө суктанып, ал дагы паспорттарды жана улуттук валютаны чыгарууга буйртма берүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгаарын билдирди.
Буга чейин чет өлкөлөргө буйртма берип, миллиондогон каражат коротуп келген Кыргызстан азыр башка мамлекеттерден буйртма алуу деңгээлине чыкты. Учкун ачык акционердик коомунун базасында ишке ашырылган чечимдер мамлекеттик маанидеги документтерди чыгаруу жана алдыңкы технологияларды киргизүү багытында өлкөнүн потенциалы жогору экенинин далили. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө автотранспорт каражаттарынын мамлекеттик каттоо номерлери, айдоочулук күбөлүктөр, жалпы жарандык паспорттар, ID карталар, окуу китептери, дипломдор жана башка мамлекеттик маанидеги басма продукциялары толугу менен учкунда даярдалат. Бизден даже жанагы автобуска түшкөн проездной билетти да чыгарчу эмес. Анан көрүнгөн жеке частный типографиялар көп пайда болгон. Анан өкмөттөр ошол эле окуу куралдарын даже билим берүү министрлиги ошо частныйларга заказ берип калган. А мамлекеттик ишкана токтоп, эчтекеге жарабай, ал жерде толтура частный фирмалар отурган. Арендада ашкана ачып, көрүнгөн иштерди жасапчы. Башкаларга барып, жалынып, жөгөнүп, ошол жерге акча төлөп, доллар төлөп отургандан көрө алтын берип, өзүбүздө чыкканыбызга жумуш орду, салык да калып атат, мамлекеттин зоболосу да көтөрүп атат керек болсочу. Өлкө бир катар маанилүү документтери менен кошо өз валютасын чыгара баштагандыгы бул биринчиден. Президенттин толук колдоосу жана анын негизинде мамлекеттик ишканалардагы башкаруу системасын жакшыртуу аракеттеринин натыйжасы. Президенттин боорукерлигине эл таң калып бүтпөй атат да. Камчыбек Кыдышаевич өзүнүн иши сотто экени эсинен чыгып деле кетип атат окшойт. Мындай кыйын да негизи 5 жыл УКМКны жетектеп туруп, күн эрте менен туруп бир жерге барып лента кезип, күн эрте менен туруп бир жетимдин башын сылап үй белек кылып, ошонун баардыгын мындай психологияда эме деп коет да, зона комфорта деп коет. Адам бир нерсеге көнүп алгандан кийин андан чыгыш кыйын. Камчыбек Кыдышаевич деле ошонун баарына көнүп алып, анан бүгүн отуруп сагынып кетип атат окшойт. Ошол мезгилдерин жана кимдин үйү жок экен тапкылачы деп элечи. Үй жокторго үй берип, жанагы кечээде Сокулукта эмени көрүп калбадыкпы? Футбол аянтчасында жүргөнүнчү. Аны ойлоп койдум, бул киши деле ошо өткөн кеткен күндөрдү сагынып кетип атат окшойт депчи. Негизи Камчыбек Кыдышаевич фонд деле ачып койсоңуз жарашчу да экен да. Анткени өзбектерде бир жакшы макал бар да, жүзүмүн же, багын сураба дегенчи. Жүзүмүн жей бер, бул бак кимдики экенин сураба дейт да. Ошондой болуп, чынында бизде муктаж болгон үй бүлөлөр көп балалуулар көп, анан аларга үй берди, там берди, же машина берди, же бир ишкерлик баштады десем, мен чынында коомдук активист катары мен сүйүнөм да. Анан эгерде Камчыбек Кыдышаевич бийликти басып алуу боюнча шектелип, иши сотто жүрүп аткан болсо, бул мындай башкача каралмак да. Менин чечимим бул менде президенттин бир боорукерлиги болуп атат окшойт деп ойлоп атам да. Бирок боор ооруса борго тебет деген сөз бар да. Абайлаш керек. Анткени кызыктын баары эми башталат. Мисалы бийликти басып алам деген адамдар азыр түрмөдө жатат. Мен мисалы таластык байкелерибиз бар, Талас Бегалиев дегени, Чыңгыз Талайбек уулу дегендер азыр түрмөдө жатышат. Эмне себеп десе, бийликти басып ала туруп, басып алыш ниети бар экен депчи. Ошол эле учурда бийликти басып алууну каалаган, ачык айкын билинип калган адамдар бүгүн дагы деле кайрымдуулук менен алектенип, элге чыгып жүрөт. Бул дагы энергетика тармагы боюнча, суу боюнча мен ачык эле айтып коеюн. Баткен, Жалал-Абад, Ош областында жерлерибиз тарып кетти, чек араны чечебиз дегенден кийин. Билесиңерби, канчалык километрлер тысячи кетип атат. Ошон үчүн абайлагыла. Бул маселеде өтө катуу тургула. Мен дагы бир нерсе боюнча айтып коеюн. Камбар ата бирди, урматтуу Акылбек Үсөнбекович. Могу жерде сүйлөп кеттиңиз. Балким кошуна өлкөлөр менен салабыз деп. Билесиз да, сиз кайсы бийлик менен гана иштеген жоксуз? Кайсы бийлик менен гана иштеген жоксуз? Канча президентти кетирдиңиз? Айтайын дегеним, Камбар ата бирди, бул суунун башы, ГЭСтердин башы. Эгерде кайсы өлкө менен салам деп атасыңар, Өзбекстан менен, башканы мененби, анда бизди эгемендүүлүк өлкөдөн ажыратып коесуңар. Биздин алтындан да кымбат бул суубуз, энергетика. Ошон үчүн бул оюңардан кайткыла деп айткым келип атат. Анан коррупция менен күрөшөбүз деп атасыңар, Садыр Нуркожоевич. Күрөшүп атасыңар. Кана министр энергетика могу жерде отурат, Камчыбек Кыдышаевич, көрүп калдым. Ушул жердеби? 20 миллиондон ашык ушарп кетирген,
азыркы Талай Ибраев деген Убакыты министр болуп отурат. Кечирип койсуңар, менин убактым кетип калды. Доскул деген азыр кышта биз кыйналабыз. Бул өтө татаал абалга келип калабыз. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, коррупция менен күрөшсөңөр, анда депутаттарды коркутпай, өзүңүздүн командаңыздан баштаңыз, Садыр Нуркойчу. Аларды крышевать этпеңиз. Бул өтө орчундуу маселе.